Bir Олия Затқа көзүнө шайтан көрүнөт экен. Шайтан көрүнүп, анан ал Олия Затқа айтат экен да. Сен дейт, Алла Тааланы жакшы көрөсүңбү дейт экен. Ой, мен жакшы көрөм Алла Тааланы. Десе, мен шайтан айтат экен да, сага караганда мен жакшыраак жакшы көрөм дейт экен Алла Таала. Неге десе? Сен дейт экен, Олия Затқа айтат экен. Сен Алла Таалага жакшы көрсөң дейт, неге кара ташка сыйынасың дейт экен да. Буну оюн өзгөртүп атат да, адаштырып атат. Сен эгер Алла Тааланы жакшы көрсөң дейт, неге анда сен кара ташка карап сыйынасың? Сен Алла Таалага кара ташка карап сыйын деди эле, сен ушул жерде эгер Алланы жакшы көрсөң, мен кара ташка сыйынбайм дешиң керек эле дейт да. А шайтан айтат экен, мен дейт, Алла Тааланы ушунчалык жакшы көрөм дейт. Алла Таала мени Адам алейхиссаламга сажда кыл деди эле, мен сенден башкага сажда кылбайм деп, Алла Таалага сажда кылбай койдум дейт да. Көрдүңбү дейт экен да, сенин жакшы көрүүңө караганда мен Алла Тааланы көбүрөөк жакшы көрөм дейт экен да. Десе жана Олия Зат ойлонуп туруп айтат экен да. Жакшы көрүү деген дейт. Бул бирөөнүн мисалычы буйруса, ошол нерсесин унчукпай, кыңк этпестен, эч кандай шектенбестен туруп, түп-түз ошо айткан нерсесин кылса, бул эмне болот дейт? Ушул жакшы көрүү дейт экен да. Эгерде сен дейт, Алла Таала буйруганда ошол нерсени аткарбай койдуңбу дейт. Демек сен Алла Тааланын буйругун аткарбай койдуңбу? Демек сен Алла Тааланы жакшы көрбөйсүң дейт. Жакшы көрүү дегенде, биз Алла Тааланы кантип жакшы көрөбүз дегенде, Алла Тааланын буйругун сиз эч кандай шектенбестен, күмөнбөстөн, кыңк этпестен түп-түз кабыл алып аткарсаңыз, анда сиз Алла Тааланы жакшы көргөн болосуз дейсиз. Пайгамбарды кантип жакшы көрөбүз десе, пайгамбарды жакшы көргөнүбүз эмне? Алла Тааладан алып келген шариатты түз кабыл алып, ошол нерсени аткарсаңыз, анда сиз пайгамбарды жакшы көргөн болуп эсептелесиз да. Жакшы көрүү деген бул жанагы адамдын жүрөгүндөгү нерсе да. Бул сезим. Жакшы көрүү сезим кандай болот? Сиз ошол пайгамбардан келген шариатты аткарганда сиздин жүрөгүңүздө тынчтык болсо, демек ошондо анан кийин пайгамбарды жакшы көргөн болосуз да. Алла Тааладан келген буйруктарды аткарган болсоңуз, анда сиз жакшы көргөн болуп эсептелесиз. Жанагы шайтандын айтканындай эмес. Демек жакшы көрүү бул Алла Тааланын буйруктарын аткаруу жакшы көрүү болуп эсептелинет.